Чыңыз Азаматович, биринчиден сизди жаңы милдетиңиз менен куттуктайм. Биздин эң жоопкерчиликтүү заманда, эл аралык акыбал күнөн күнгө өзгөрүп бараткан заманда, эл аралык процесстер эле эмес, структура өзгөрүп аткан заманда бул кызматка келиш оңой нерсе эмес. Жараткан адаштырбасын, түз жол берсин, биргеликте жакшы иштерди, жакшы чечимдерди кылалы деген ойду айткым келип атат. Анда эмесе, урматтуу мэрдин орун басары, сизге суроо өткөндө мен пленардык жыйында сизге бир суроо бердим эле да. Эмне үчүн электромобиль эмес деп. Сиз айткансыз 3 эсе кымбат деп. Бирок бүгүнкү сөзүңүздө айтып кеттиңиз, электробустарды дагы алганга даярбыз деп. Бул чечим качан пайда болду? Эмненин негизинде, кайсыл каражатка? Баалары кандай? Электробус туура айтасыз. Өткөндө мен белгилеп кетсем керек эле, балким белгиленбей калган. АБРдын дагы бир долбоору келип атат. Ушуга эле ылайыктуу ЭБРдикиндей эле. Былтыртан бери иштелип, булар сунуштарын берип, ал жерде ушу 50 миллион доллар каралып атат. Жарымысы грант, жарымысы кредит болчу, 25ке 25. Ошого только условиясы электробустарды аласыңар депчи. Сиз азыр башка долбоор менен маалымат иретинде гана тааныстырып коюп турсуз да? Ооба. Ошого мен бир аз чаташып калдым. Ойлодум эле, дароо жыйынтык чыгарган экен, чоң рахмат деп айтайын деп калдым эле. Жок, бул параллельно кеткен. Анан дагы кезектеги суроодо, мисалы өткөндө бир консультант, мына 5 канчада турат? Ошол келишимдин 504 бөлүмүндө долбоорду ишке ашырууну колдоо боюнча консультант тандалып алынган жана дайындалган деп жазылып турат да. Мен аны өткөндө да бердим эле. Ошол боюнча маалымат тактадыңыздарбы? Кайдан келген консультант, эмне деген консультант, айлыгы канча, мисалы билесиздер, бизге берет качан болбосун кредиттик макулдашуу менен каражатты, бирок өздөрү эле консультант, эксперттерди жиберип, көпчүлүк акчаны кайрап кетип калат да. Айталык бир 30 миллион берсе, ошо 10 миллиону тигилерге кетет. Ушуну эсептедиңерби? Канчасы консультанттарга кетет? Ооба, бул жерде жана банктын 1% комиссия деп жүрбөйбү, разовый комиссия 0,25 депчи, 250 000 евро. Ошол комиссиянын ичинен төлөнөт экен консультанттын акчасы. Бул консультант, эл аралык консультант, булар ЭБР тарабынан тандалып алган, Каралис, атын унутуп койдум, ушу Европадан келген консультант экен. Бул 10 жылдан бери Казакстандыкын, Өзбекстандыкын, Тажикстандын ушул автобустарына эме кылганга ушул консультант дайым эметилет экен да, нанимается. Вот ушу. Анан азыр мына белес боюнча айтып кеттиңиз. Ушул сиз менен жолугушууга даярданып, ушул жуманын өткөн жуманын аягында атайын белести барып көзүм менен көрүп келдим. Кантип өндүрөт. Керек болсо кластер кылса болгудай. Ар бир тетигин өздөрү чыгарганга даяр экен. Темир иштеткенде ишканасы бар экен. Ушуну айткым келип атат. Анан мына газ менен иштетилген дердалгыз өтпөйсүзбү экологияга байланыштуучу. Ушул суроону бердик, алар айтат, эгерде техникалык тапшырма болсо, газ менен чыгарганга да даярбыз, электробустарды чыгарганга да даярбыз дейт да. Эске алып койсоңуздар, анткени ушул каражат өзүбүздө калса, канча жумуш орундары болот эле, капитал бизде калмак, налог бизде калмак. Анан кийинки сүйлөшүүлөрдө ошол өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлөргө ушул каражаттарды бурсаңыздар жакшы болот эле. Бай 1,5 миллиарддын тарыхы башка, ага чоң рахмат. Бай президентибиздин тапшырмасы менен болуп атпайбы? Мен ошону айткым келди. Анан негизинен продукцияны кайдан аласыздар? Кайсы мамлекеттен? Же тендерден кийин билинеби? Тендерден кийин билинет. Анан бүгүн как раз ушул жолугушуунун алдында биз жана сиз айтып кеткен консультант менен жолугуп эме кылдык. Булар Европага, Белоруссияга, Россияга, Кореяга, Кытайга, Түркияга ушул биздин континенттеги чоң производительдердин баарына запрос жөнөткөн экен. Анан кимиси берди, ушуну жакын күндө билебиз да. Дагы бир суроо. Тех тапшырмада жаңы автобустарбы же болбосо БУ деп коебузго, колдонулгандарды ала бересиңерби? Жок, жаңы болуш керек, модельде жаңы болуш керек. Ушундай шарт бар, Албетте. Билесиз, Бишкекте бир атактуу мэр болгон. Тиги Олимпиададан кийин колдонулган автобустарды кымбат ала коюп, ошончо топтогон аброй бат эле кетип калган да. Абайлаңыз, сиз да жакшы элеткан мамлекет кызматкерлериденсиз. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Ушул жагына майн берсеңиздер. Анткени келет экен, биз аны мониторинг кылбайт экенбиз да. Көп учурларда сатып алып, дүң болот экен. Анан көп өтпөй эле кайра темир мусорго айланып калат экен да. Ошондой болбош керек. Бул жол канча иштеп бере тургандай гарантия болуп атат? Биз жок дегенде ушу бир 10 жыл иштейт деген ниеттебиз. 10 жыл
даже 15 жыл. Мисал үчүн баягы техникалык гарантияларына эме айтсак, 12 жыл только рамасына гарантия берилип атат. 12 жыл ичинде мисал үчүн рамасынан бир жеринен бир кынтык кете турган болсо, жаңы автобус коюп беришет. Ошондой шарттарды койгон экенбиз биз эмедечи, техзаданияда. Моторлору, коробкаларына жок дегенде 2 жыл полная гарантия. Автобустун өзүнө негизи 3 жыл гарантия, же болбосо 150 000 километрге чейин гарантия деп биз мындай өтө сапаттуу Европага койгон шарттардын баарын бизге койдук да. Баягыдай сиз айткандай эски же болбосо сапатсыз автобустар келип калбасын деген. Жыйынтыктоочу суроо. Ошол келишимдин 2.02-синде пунктунда өзгөрүлмөлүү пайыздык ставка колдонулат деп турат. Ушул өзгөрүлмөлүү пайыздык ставка дегенди түшүндүрүп бере аласызбы? Муну Усман Сатылганович, сиз жардам бересизби мага? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Нуржигит Кадырбекович. Бул боюнча өзгөрүлүү бул деген фиксированный эмес да. Өзгөрүлөт. Бул азыркыга бул Еврорибор 6 айлык. Еврорибор 6 айлык минус 0,149 да. Минус болсо бул деген 0%тан алынат. 0 плюс 1 пайыздык. Ошол үчүн баардыгы чогулганда азыр 1%тан. Түшүнбөдүм. Минус болгондо отрицательно процентная ставкабы? Ооба, Еврорибордун азыр Еврорибор өзү неме отрицательный ставка Европада. Ошол үчүн ошол 0% деп белгиленет. Чоң рахмат, ийгилик. Аша чаап кетпесин, бааларды, сметаларды жакшылап караңыздар. Уурдабаш, бул башка кеп, бирок уурдатпаш башка кеп. Билем, бул жерде бир топ адамдар, компаниялар катышат, тараптар катышат. Жакшылап караңыздар, алданып калбаңыздар, Уурдабайсыз деп ишенем, бирок уурдатпайсыз деп дагы ишенем. Рахмат. Рахмат.